Өзгөчө үнү менен таанылган опера ырчысы каза болду деген кабар 5 апрель күнү тарады. Өнөр адамдары Сталбек Алмазбековду кайталангыс таланттын ээси деп эскеришет. Опера театрынын эң жакшы солисттеринин бири болчу. Вокал жөнүндө кеп болгондо Кыргыздын Паваротчиси ким дегенде мына ушу Сталбек деп айтылчу эле да. 22 жылдан бери ошо Казакстанда төрагалык кылып, чоң фестивалдарда, конкурстарда жүрөм. Ушул биздин Сталбек жөнүндө көп нерселерди айтып беришчү эле, укчу элем. Алмазбеков Ригалетта операсында Герцектин, Аида операсында Радаместин, Айчүрөктө Гүлчоронун жана башка ондогон ролдорду жогорку деңгээлде аткарган. Жаштарды таптап тарбиялап сахнага алып чыккан. Кесиптештери менен шакирттеринин урмат сыйына татып, чыныгы устат катары көпчүлүктүн эсинде калды. Айтчу ушул өзүңөр сабырдуу болгула, акырын болот баары деп баары солисттер болгондо шашчу да. Баары эле биринин артынан бирин ырдап анан баарын неме кылчу, биринин артынан бирин ырдабай ар бир операны тактап, ар бир операны жакшылап ырдаганга түртчү да барыбызда. Акыркы бир өзүнүн бир немеси бар эле. Бул сентябрдын 19-унда 70 жашка чыкмак. Ошо 70 жашында бир концерт берсем деген бир өзүнүн кыялдары бар эле. Ошо даярданып баштады элек негизичи. Белгилүү ырчы менен коштошуу үчүн эл опера жана балет театрына чогулду. Алмазбеков бүтүндөй өмүрүн дал ушул маданий жайда эмгектенүүгө арнаган. Кыргыздын операсында, биздин жалпы кыргыздын искусствосунда, чыгармачылда эң оор 90 жылдарында ушул отту өчүрбөй улуу искусствону өткөзүп берип, жаш муун артисттерди артынан калтырып кетти. Кайталангыс тембир, сейрек үн, Кыргыз Республикасынын эл артисти Сталбек Алмазбековдун элеси кыргыз элинин эсинде улуттук опера искусствосу барда эч качан унутулбайт. Көпчүлүк ырчынын чыгармачылыгын бекеринен коңшу өлкө менен байланыштырып жаткан жок. Алматыда музыкалык билимин тереңдеткен. Анын ысымы казакстандыктарга жакшы тааныш. Әнчиликте, сахнаны, ән айтууду өтө бир өзүнүн өмүрүнөн да артык көрөтүн бир жагдай болду. Бизде Сталбекти өтө жакшы биледи. Сталбекти урметтейди. Сталбекти бир осы опера әнчилигиндеги осы түркү калктарынын эң бир шоқтугу бийик, эң үлкөн азамат деп санайбыз. Эл артистин акыркы сапарга узатуунун атайын жөрөлгөлөрү жасалды. Белгилүү ырчынын сөөгү ал арча көрүстөнүндө жерге берилди. Калугул Асанбаев, Нуркамил Асанов, Ала Тоо 24.